Саламатсыздарбы, урматтуу Салам радиосунун угармандары, сиздер менен эфир аркылуу жолугуп турганыбызга кубанычтамын. Студия микрофонунда мен Атабек Арипов. Кыргызстандагы дин тутуу изилдөө борбору жана Search for Common Ground каржылоосунда, ошондой эле Медиа Рай коомдук фондунун демилгеси менен ишке ашырылып жаткан дин тутуу эркиндигинин укуктары боюнча потенциалы жогорулатуу деген аталыштагы долбоордун алкагында бүгүн маек курмакчыбыз. Ал үчүн биз студияга Баткен мамлекеттик университетинин тышкы байланыштар жана өнүктүрүү боюнча проректору Элболдиев Жеңишбек Эшмаматович агайды студияга чакырганбыз. Агай, куш келипсиз. Саламатсыздар. Алгач биздин угармандар менен саламдашып алсаңыз. Саламатсыздар, урматтуу Салам радиосунун жалпы угармандары. Мен Баткенге келип жумуш баштаганыма 4 ай болсо, алгачкы жолу ушул сиздер менен ушул сим аркылуу көрүшүп отурабыз. Буюрса мындан тез сүйлөшүп турабыз. Чоң рахмат. Биз бүгүн сиз менен ушу жалпы эле Кыргызстандагы дин тутуунун эркиндиги боюнча маек курууну максат кылганбыз. Ошондой эле алгачкы суроо, мисалы Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги боюнча сиздин көз карашыңыз дейли, пикириңиз кандай? Мен уруксат берсеңиз толуктоо киргизип койсом, мен Баткен мамлекеттик университетинин проректорумун, ооба. Ал эми дин жөнүндө сүйлөгөнгө буга ким укук берди деш мүмкүн угармандарыбыз. Менин биринчи адистигим теология факультетим, теолог. Ал эми экинчи адистигим Кыргыз Республикасынын президентине караш мамлекеттик башкаруу академиясында мамлекеттик жана башкаруу боюнча бүткөнмүн. Ошол жерде диссертациям Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги жөнүндө жазганмын. Ошондуктан ушул темада сүйлөгөнгө бир аз мындай укугум болсо керек деген ойду билдирип койгум келет. Ал эми Кыргызстандагы дин тутуу эркиндиги жөнүндө айта турган болсок, бул өтө мындай жакшы деңгээлде деп айтсак болот. Анткени биз ошол 91-жылы эгемендүүлүк алгандан кийин биз демократиялык өлкө деп жарыяланганбыз. Демократиялык өлкө дегенде бул ошол элдин каалоосуна жараша мамлекеттик башкаруу дегенди түшүндүрөт, жөнөкөйлөп айтканда. Ошол эле мезгилде биздин Кыргызстандагы жалпы кыргыз жарандары кайсыл динди туткусу келсе, ал эркин болуп биздин конституцияда белгиленген. Андан кийин дин тутуу эркиндиги жана дин уюмдар жөнүндө мыйзамда бекемделген. Ошондуктан Кыргызстанда дин тутуу эркиндиги мыйзам жагынан конкреттүү жолго коюлган. Ал эми бүгүнкү күндө коомдо реалдуу жашообузда кандай болуп атат? Аны эми угармандар, сиз баарыбыз эле көрүп турабыз. Жакшы деп баа берсек болот. Мусулман адамдар өзүнүн динин кеңири тутуп атат. Мисалы үчүн 5 убак намазын окуйм дейби, розо кармаса, жума намазына барса, баардыгына мындай мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Ал эми ошол эле мезгилде башка дин тутуучулар, бизде салттуу дин деп эсептелгендердин ичинде христиан, православ агымы кирет. Аларга да эркин. Андан сырткары Кыргыз Республикасында дин тутуу дин комиссиясында каттоодон өткөн баардык диний өкүлдөр расмий түрдө Кыргызстанда өзүнүн кайсыл дин туткандыгын эркин билдиргенге укуктуу, мыйзамдуу жагында жашоодо. Чоң рахмат. Мисалы үчүн биз угушубузга караганда эми баягы ачык кулак угат дегендей, биз угабыз, көрөбүз, мындай коомчулукта ушундай баягы ар кандай баягы диндин башка динди кармангандарга карата, баягы эркиндигине карата айрым учурларда баягы укуктары бузулган учурлар болушу мүмкүн да. Ушундай баягы дин тутуу эркиндигине карата баягы адам укуктарынын бузулушу боюнча сиздин практикаңызда же бир эмеңизде болгонбу, мындай байкооңузда? Мен бул жерде жана мен тааныштырып өтүңүз, мен бир кыргыздын жараны катары сүйлөйүн, мындай университеттин официалдуу өкүлү эмес. Албетте бүгүнкү күндө Кыргызстанда андай учурлар бар. Бирок бир нерсени эске алышыбыз керек. Бизде статистика боюнча 87% мусулмандар деп, мусулман, ислам динин тутунгандар жашайт. Фактически алып караган болсок, бул 95%ке чейин. Калганынын ошол азчылык түзөт. Бизде эми жана жогоруда айтып өтпөдүмбү? Христиан агымын ала турган болсок, православ чиркөөсүнө расмий уруксат берилген. Аларга биздин жарандар да эч кандай тоскоолдук кылбайт. Анын сыртындагы христиан дининде да тыюу салынган агымдар бар бизде. Мисалы үчүн Яхова күбөлөрү, 7 күн дүн аталыш эсиме чыгып калды. Ушул сыяктуу бизге чет өлкөдөн келип каржыланып, бирок биздин дин тутуу эркиндиги мыйзамдарды бузуп жүргөндөр бар.
аларга карата кысымдар болгон болсо ол нормалдуу эле көрүнүш деп айтам. Ал эми жок өзүнүн ошол ата бабасынан келе жаткан салттуу динин тутуп аткандарга мен ойлойм биз түшүнүү менен мамиле жасашыбыз керек. Бул ислам принциптеринде да ошондой. Мухаммед пайгамбарыбыз дагы ошол өзүнүн мезгилинде башка бир адамдар динге чакырганда эч качан зордук зомбулукту көргөзгөн эмес. Гуманизм менен, аларга сүйдүрүү менен жеткирген. Пайгамбарыбыздын бир хадиси бар. Динди жеткирүүдө силер сүйүнчүлөгүлө, коркутпагыла деген эрежеси бар. Ошол эрежеден чыкпашыбыз керек. Аша чаппашыбыз керек биз дагы, мусулмандар дагы. Рахмат, аябай бир суроолорго дагы так жооп бергениңиз мага жакты. Негизинен биз мисалы биздин мамлекет дин мамлекеттин ишине саясатына кийлигишпейт, мамлекет динге кийлигишпейт. Бирок кандайдыр бир деңгээлде көзөмөл жүргүзөт деген мыйзамда каралганда, эми ушундан келип чыгып ушул мамлекеттик башкарууга диндин кийлигишпөө принциптери сакталып жатабы деген суроо да. Бул өтө назик маселе, анткени мындай эфир бул боюнча бир чоң эфир кылышыбыз керек. Эмне үчүн мамлекеттик башка дин аралашпай калган? Бул Европада башталган, христиан дининде. Андан кийин биз ошол азыркы күндө баягы улуттук мамлекеттер ошону көчүрүп алганбыз да. Бул өзүнчө бир тема. Ал эми Кыргызстан боюнча ала турган болсок, ооба биздин Конституциянын биринчи беренесинде жазылып турат, мамлекеттик башкарууга дин аралашпаган деп. Ал эмнени түшүндүрөт? Ал ошол мамлекеттик структурада биз мыйзамдын өзүбүз жогорку кеңеш тарабынан кабыл алган мыйзамдардын менен жашайбыз. Ал жерде диний эрежелер киргизилбейт. Мисалы үчүн ислам дининде 5 убакыт намаз окуу фарз болсо, ал эми Кыргызстан мыйзамдарында андай бир милдеттендирме жок. Биз ушундай түшүнүшүбүз керек. Ал эми биз жаран катары, бир демократиялык өлкөдө жашаган адам катары динибизди эркин тутууга укуктуубуз. Дагы бир баса белгилей кетүүчү нерсе, салт менен дин менен мыйзамды эч качан бири-бирине карама-каршы койбошубуз керек. Анткени ислам принциптеринде дагы эгер силер светтик өлкөдө жашаган болсоңор, карама-каршы келбегиле деген эреже бар. Андан сырткары биздин мыйзамдарда дагы эч качан мусулмандардын укугун чектеген эч нерсе жок. Ошондуктан бул жерде мындай биз мындай интригага эмес, биригүүгө багыт алышыбыз керек деп ойлойм. Кыргызстандагы мисалы азыр сизге көбүрөөк тиешелүү суроо экен. Кыргызстандагы мектептерде диндерди өнүгүү тарыхы окутула баштады, адашпасам. Мунун максаты эмнеде? Максаты бул суроону бергендин эмесин айтып кетейин, сөзүңүзгө бир аз эме кылып. Көпчүлүк ойлошу мүмкүн да, диндердин өнүгүү тарыхы десе жанагы жалпы диндерди келип дин боюнча окутат экен, дин боюнча сабак берет экен. Эми баягы кээ бир ата-энелер да каршы чыккан ата-энелер да болду да. Эми балдарыбыз дин боюнча окуп калабы, кандайча деп түшүнбөгөн эмелер, жагдайлар болду да. Ошон үчүн ушул суроону берип атам. Эмне максаты деп. Сөздүн башында динге бир аз ачыктама киргизип алсак туура болмок экен. Дин бул адам баласынын табиятынан жаралгандан бүгүнкү чейин жашалып келген нерсе. Бул ишеним. Ишеним адам сезиминде жашайт. Сезим назик нерсе, билесиздер. Ошондуктан этияттаганыбыз жакшы. Экинчиден, биз Кыргызстандагы диндердин өнүгүү тарыхы дейбизби, дин таануу дейбизби, же дин ислам тарыхы дейбизби, атын кандай койбойлу, биз биринчи кезекте биздин жандарыбызга дин жөнүндө сабаттуулукту жеткиришибиз керек. Бул дүйнөлүк практикада бар. Мисалы үчүн Европа өлкөлөрүндө басымдуу бөлүгү христиан теологиясы менен бирге бардык диндерди окутат. Турцияда ислам теологиясы менен бирге бардык диндерди окутат. Ошондой эле Американы алсак, алар дагы христиан теологиясы менен бирге бардык диндерди окутат. Биз дагы Кыргызстандагы диндердин өнүгүү тарыхы боюнча бир аз мен карадым материалдары. Ал жерде мындай түз эле могул исламдын буйруктарын аткара башта деген нерсе жок. Ал жерде ислам дининдеги ыймандын негиздери, же болбосо мусулман адам эмнелерге ишениш керек, эмнелерден сактаныш керек, кайсыл эрежелер дегенден башталган ишеним негиздери. Ошол эле мезгилде бардык диндердин ишеним негиздери окутулат ал жерде. Башкача айтканда, биз бүгүнкү күндө Кыргызстан дини коопсуз мамлекетке айланабыз деген болсок, бардык дин жөнүндө түшүнүк беришибиз керек. Эгер аны биз мамлекеттин колу менен бүгүнкү күндө биздин окуучуларга, жаштарга жеткирбесек, ал башка бир тараптардан сөзсүз түрдө толукталат. Табият боштук каалабайт деген эреже бар го физикада. Ошол сыяктуу, ал эгер биз
мамлекеттин колу менен мамлекеттин контролунда бул сабактарды окутпасак башка бир жамааттардан туура эмес уюмдардан ал орунтулукталат. Ошентип анан эртеңки күндө коомдо эки ача пикир пайда болуп калышы мүмкүн. Бул бир аз мамлекеттин тынчтыгына бир аз эме жаратат. Ошондуктан ошол максатты көздөп бул дин таануу сабагы, диндердин өнүгүү тарыхы сабагы киргизилди деп ойлойм мен. Максаты ал эми ички программасы азыркы күндө бүгүн ошол Кыргызстандын бардык мектептеринде окутулуп атат. Мен ойлойм бул баягы көч бара түзөлөт дегендей быйыл баштап алдыкпы. Негизгиси ошол президентибиз эрдик көргөзүп, эрктүүлүгү менен баштатты. Бул канчантан бери бишип калган маселе болчу. Мен ойлойм мен 1-2 жылда бул баягы кемчиликтерин түздөп жолго алып кетет деп. Мына ушул жерде Кыргызстандагы теологдордун орду чоң деп ойлойм мен. Сиз айтпадыңызбы, баягы кемчиликтер бара түзөлөт, анан баягы билбеген нерселерди акырындык менен үйрөнүп ошо жолго коебуз деп атпайсызбы? Бул ошол диндердин өнүгүү тарыхы боюнча окутуулар болот экен деп мурдагы жылы сөз боло баштаганда, коомчулукта ушундай сөздөр айтылганда, биздин коомчулук негизи даярбы? Бул боюнча жанагы педагогдор даярбы деген суроо болуп атпайбы? Анткени диндердин өнүгүү тарыхы деп өзү дагы бир мындай аяр мамиле жасоо керек болгон тема болуп атат да. Ошондуктан бул жагынан алганда биздин коомчулук, ата энелер, педагогдор ушул үч бурчтук кандай бир даярдыкта беле же азыр даярдыгы жок эле ушул нерсеге бир кирип алдыкпы? Баягы зыяндын кайсы жеринен кайтсаң пайда дейт го. Биз даяр эмес, бышып өтүп кеткенбиз. Ал темада анткени биз 91-жылы эгемендүүлүк алсак, мен ойлойм ошондон эле башташыбыз керек эле биз. Анткени элдин аң сезим бузулу элек болчу. Азыр бизде дин тунуу эркиндиги, демократия дегендин пайда зыяны бар да. Зыяндуу жактары иргебей алып алдык да. Маалыматты, билимди. Бүгүнкү күндө ошол кичине мындай бүгүнкү күндө бир аз өтө кооптуу эмес деп айтам мен. Бир аз бир коомдо бир ажырым пайда кылып атат да. Бул өтүп кеткен маселе менин көз карашымда. Бул давно болуш керек эле. Ал эми кадрлар жагынан даярбы? Мен даяр деп айта алам. Анткени 1993-жылы Ош мамлекеттик университетинде теология факультети түзүлгөн. Мына ушул дин таануу адистери. Ошондон бери бүтүрүүчүлөр бар. Андан сырткары Бишкекте Арабаев университетинде теология факультети түзүлгөнүнө 10 жылдан ашты, адашпасам. Анан Манас университетинде теология факультети бар, Кыргыз-Түрк Манас университетинде. Мына ошолордун бүтүрүүчүлөрү, мен өзүм да теолог болгонум үчүн көбүн тааныйм. Ишсиз жүрүшүп атпайбы? Мына ошолорго бериш керек. Бул жерде дагы Адилет мырза бир маселе бар да. Атабек мырза бир маселе бар. Ким окутат деген дагычы. Бул жерде тарыхчылар окутабы, теологдор окутабы деген маселе бар. Анан мамлекет ушул жерде билим берүү министрлиги туура иш кылды. Мына жайкы каникулда мен ошол кээ бирлерин мындай көрдүм. Ошол сабакты окута турганда бесира курстан өткөрдү. Мына ошолордун баардыгын курстан теологдор өткөрдү. Демек бул сабакты эң ыңгайлуу окута турган дар теологдор экендиги белгиленип калды да. Эми эмне кылышыбыз керек? Биз кийинки эмеде ошол теологдорду бүткөндөн кийин ар бир мектепке адресной бөлүшүбүз керек. Мисалы үчүн сен барып туруп Баткен шаарына ала турганбыз, Баткен шаарында канча мектеп бар, ошого эки бир теолог келип бүт сабактарды окутуш керек. Мындай жөнгө салып кетсе болот деп ойлойм. Туура. Мен сиздин пикириңизге кошулам. Теологдор көбүрөөк билим бериш керек деген пикириңизге. Кийинки суроо, Кыргызстанда абийир жана дин тутуу эркиндигине болгон укукту ишке ашырууну камсыздоодо бейөкмөт уюмдардын ролу канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Бейөкмөт уюмдар десек эле бизде мындай жарандарда туура эмес түшүнүк келип калган да, чочупчу, бир шпион сыяктуу. Бейөкмөт уюм деген мамлекеттик эмес органдар. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө атын атап эле коеюн, жакшы иш алып бараткандар деле бар, жаман иш бараткан. Биз баягы жаман жагынан көрүп алдык да. Бейөкмөт десе эле жана ЭНПО депчи. Алардын орду чоң. Мисалы үчүн биздин муфтият дагы бүгүн мамлекеттик орган эмес. Ал дагы ошол бейөкмөт уюм болуп эсептелинет. Андан сырткары бир канча аттуу баштуу дин уюмдар бар, мен атын атагым келбей атат. Жакшы иш алып барып атышат. Алардын орду чоң. Бир гана нерсе, Кыргызстандагы диний саясатты жөнгө сала турган мамлекеттик дин комиссиясы бар. Мына ушулар контролду жакшы кылыш керек. Анан бүгүнкү күндө алар мындай жакшы иштешип келешат, бир аз мындай дагы да күчтөндүрүш керек деп ойлойм да. Ооба, маалымат ордунда дагы айта кетүүчү нерсе, биздин бүгүнкү азыр болуп аткан эфирибиз дагы Кыргызстанда дин тутуу эркиндигин ашыруу боюнча ошол атайын баягы
биздин өзүбүздүн эмебиз бар, дин таануу изилдөө борбору жана Search for Common Ground эл аралык уюму бүгүнкү ошо сиз менен болуп аткан маегибизге бир себепчи уюм катары айтсак болот да. Ушул уюм аркылуу биз сиз менен азыр жолугуп маек куруп атабыз. Аларга дагы ыраазычылык айта кетели. Мамлекеттик конфессиялык мамилелерди чыңдоодо алып барылып жаткан иштер боюнча токтолуп кетсеңиз. Өзүңүз билген мындай угуп жүргөн. Бизде мен ошол диссертацияны жазып аткан учурумда атайын мамлекеттик саясатты жөнгө салуу боюнча иш план иштелип чыккан. Ошонун негизинде иш алып барылган. Азыр дагы жаңы ошол иш план иштелип чыкты. Ошол боюнча иш алып барып атышат. Эми бул мындай экен да. Мамлекет жаңы, жаш мамлекетпиз. Көп нерсебиз эми түптөлүп келе жатат. Ушундай учурда дин жааты же болбосо ошол башка бир диндер, конфессиялар ортосунда өнүгүп алдыга жылып кеттү деген оор да. Мисалы үчүн экономикада эле биздин социалдык маселелер сыяктуу эле диний маселебиз, социалдык ичине кирип кетет. Бул маселебиз дагы акырындык менен жолго коюлуп келе атат да. Мен ойлойм мындай канааттандырарлык деңгээлде деп турсак болот. Чоң рахмат. Негизи аягына чыгып калдык, эми 1-2 суроо калды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда 2200дөн ашык диний уюмдар бар. Алардын коомчулукта толеранттуулукту жайылтууда жана баарына бирдей тең укуктуу мамиледе болууда кошкон салымы канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Же такыр эле салым кошпойт ал? Биз диний уюмдарды экиге бөлүп карашыбыз керек. Бардыгы эле динге тийиш, анан исламга тиешелүү. Бир диний уюмдар болот. Бул ошол чындыгында ислам дининин же болбосо өзү таанып болгон диндин баалуулуктарын элге жеткирүү. Ал эми экинчи бир уюмдар болот, тырнакчанын ичинде. Алар өздөрүнүн идеологиялык максаты бар. Бир максатка жетиш үчүн ал динди курал катары колдонот да. Ушул нерсени ажыратып билген болсок, мен ойлойм мындай туура эле болот го деп. Чоң рахмат, аябай бир жакшы маалыматтарды айтып өтүп кеттиңиз. Дагы бир суроо, ушул баягы коомчулуктар кандай баягы резонанс жараткан же жаратууну каалаган ушундай бир терс көрүнүштөр, баягы динди карманып туруп болуп аткан окуяларды алдын алууда кандай бир чараларды көрүш керек, же болбосо кандай бир эмелер колдонулуп атат деп ойлойсуз? Биринчиден бизде ошол дин саясатын жөнгө салуу боюнча мамлекет түзүлгөндө эле дин комиссиясы кошо түзүлгөн. Анан ошонун мен ойлойм мындай ошолордун жоопкерчилигин бир аз мыйзам чегинде көбөйтүп, милдеттерди жүктөш керек биринчиси. Экинчиси, бүгүнкү күндө бийлик тарабынан мектептерде дин таануу сабак окутулуусу бул эң чоң бир иш чара өбөлгө десек болот. Ушул саясатты жөнгө салуу, эми дин жөнүндө маселени жөнгө салуу. Үчүнчүсү, жана айтып өткөндөй эле мамлекеттик эмес уюмдарды дагы биз туура колдонушубуз керек. Туура колдонсок, ушул 3 тараптуу бул маселелерди жөнгө салып өнүктүрүп кетебиз деп ойлойм. Биздин радио берүүбүз аягына чыгып баратат. Бүгүнкү радио эфир боюнча сиздин пикириңиз? Сонун, мен күтүлбөгөн жерден болду. Рахмат чакырганыңыздарга. Мен ойлойм, чакырсаңыздар келип бат-бат сүйлөп берип турабыз. Өзүгө тиешелүү өзүбүздүн маалыматыбыз бар тема боюнча. Угармандардын баардыгына ийгилик каалайм. Мен ушул Баткен аймагында ушундай сонун базасы бар радио бар экенин билген эмес экенмин. Сонун ойлойм, мен дагы мындай дайым угуп жүрөм. Баарыңыздарга ийгилик, жамаатыңыздарга ийгилик. Жаңы жылыңыздар менен. Сизге дагы эркин микрофон, биздин угармандарга каалоо тилектериңиз. Мен ойлойм, бул биринчи биздин жалпы угармандар жакында эле бир каргашалуу окуядан кийин баардыгыбызда бир мекенчилдик сезимдер күчөп турган учуру. Ушул мекенчилдик сезимдер Чыңгыз Айтматов айткандай, адам үчүн күн сайын адам болуу кыйын дегендей, адам үчүн Баткенде күн сайын мекенчил болуу кыйын болуп атат. Ошон үчүн күндө мекенчил бололу, күндө эртең менен мекенди ойлоп туруп, кечинде мекенди ойлоп жаталы. Мен ойлойм, биз мекенчил болсок, баардыгы алдыга жылат.
Сизге дагы алдыда жумуштарыңызга чоң ийгиликтерди каалайбыз. Агартуучулук жаатында жалпы эле коомчулукка кошуп аткан салымыңыз күн сайын өркүндөй берсин демекчибиз. Урматтуу угармандар, ушуну менен биздин радио эфирибиз соңуна чыкты. Сиздерге эскерте кетсек, биздин бүгүнкү долбоорубуз, радио угуубуз Search for Common Ground жана Кыргызстандагы дин таануу изилдөө борбору тарабынан каржыланып, Медиа Рай коомдук фондунун демилгеси менен ишке ашырылып жатат. Сиздер менен мен Атабек Арипов болдум. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча сак саламатта калыңыздар.